Украина Сириянын президенти Орусияга 40 000 аскер жөнөтө турганын жарыялады. Сириянын президенти Башар Асад Украинадагы согуш үчүн Орусияга 40 000 аскер жөнөтүүнү убада кылган. Бул тууралуу бүгүн 17 мартта Украинанын коргоо министрлиги социалдык тармактагы баракчасы аркылуу маалымдады. Маалыматка ылайык, Украинанын коргоо министрлиги Сириядан келген аскерлер согуштук аймактарда тартипти орнотуу боюнча иштерди гана аткара тургандыктары айтылганы менен, чындыгында алар Украина армиясына каршы согуштук аракеттерге түздөн-түз катышаарын билдирди. 15 мартта Украинага каршы согуштук аракеттерге катышуу үчүн Хмеймим аскердик базасынан 150 жалданма аскер келип түштү деп айтылат маалыматта. Орусия Украинанын 1350 танкын жок кылгандыгын жарыялады. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинадагы кагылышуу башталгандан бери Украинанын 1350дөн ашык танкын жана бронетехникасын жок кылды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министринин расмий өкүлү Игорь Конашниковго таянуу менен орус басмалары жазды. Анын айтымында, Украинадагы кагылышуу башталгандан бери Украинанын 160 учкучсуз учагы, 111 учагы, 68 тиг учагы, 159 абадан коргонуу системасы, 1353 танк жана бронетехникасы, 129 ракеталык системасы, 493 миномет жана артиллериялык куралы, 1096 атайын техникасы жок кылынган. Ошондой эле өткөн суткада Орусиянын аскердик космостук күчтөрүнүн авиациялык жана абадан коргонуу системалары Украинанын 2 Су-25 истребителин Чернигов облусунда жана 1 МиГ-29 истребителин Новая Буковка облусунда атып түшүргөн. Мындан тышкары 4 дрон жок кылынды. Бир күндүн ичинде орус учактары Украинадагы 128 аскери бутага сокку урган. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга bir күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Украинадан чыккан качкындардын саны 3 миллионго жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарлыгынын башкармалыгына таянып жазып чыгышты. Эл аралык миграция уюму да бул маалыматты тастыктап, согуш болуп жаткан аймактардан качкан украиналыктардын саны 3 миллиондон ашканын, анын 1 миллион 400 миңи жаш балдар экенин билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча 15 мартка карата Украинадан 2 миллион 969 миң 600 адам чыгып кеткен. Маалыматка ылайык, согуштан качкан украин жарандары негизинен Польшанын, Румыниянын, Молдованын, Венгриянын, Словакиянын жана Россиянын аймагына өткөн. Качкындар боюнча жогорку комиссар Филиппо Гранди мурдараак Украинадан качкандардын саны Европадагы 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң көрсөткүчкө жеткенин айтып, муну өтө чоң качкындар кризиси деп атаган. Путин Украинадагы согуш болуп жаткан жерге өзү барабы? Орусия президенти Владимир Путин Украинадагы операция болгон аймакка барууну азырынча пландай элек. Ал эмес согушкерлер менен ооруканаларда жолугушууда азырынча планда жок. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Сапарлар азырынча пландалган эмес. Путин менен ооруканаларда жарадар болгон жоокерлер менен жолугушуу планы жок болсо да баары өз убагы менен болот, деди Песков. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскери соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат.